Мамиле боюнча айтсак, айрым үй-бүлөлөрдүн мамиледеги фундаменти бекем. Бири-бирин сүйүп кетпесе дагы, сүйсө деле ынтымакта түшүнүшүп, колдоп өмүр сүрүшү керек. Айрым үй-бүлөлөр кыйрап калчудай жашайт. Ана-мына фундамент угулап кетчүдөй. Уруш талаш менен 20, 30, 40 жылдан бери жашап келатат. Бири-бирин кыйышпайт. Эртең бирсү күнү жакшы болуп кетер, мына азыр бир аздан кийин өзгөрүп калат деп убактын өткөрүп жиберишет. Каалаган нерсеге аракет кандай, бири-бирин критикалабайт, түшүнөт. Каалабаган нерсеге аракеттегенде сен андайсың, сен мындайсың, сен ушуну мындай кылып койдуң деп бири-бирин критикалап жеп отурат. Элестеткилечи, сени бирөө критикаласа, сен аны менен дошсошо аласыңбы? Критикаладың, уже сен душмансың. Каалаган нерсеге аракет этүү үчүн билим жетпей атат. Жан дүйнө деңгээлинде өспөй атабыз. Анткени өзүбүздүн ички абалыбызды түшүнбөйбүз. Кеп ушунда. Мындай үй-бүлөдө балдар да жабыркап калат. Ата-эне уруша берсе, кийин балдардын турмушуна сөзсүз таасирин тийгизет. Балдардын жан дүйнөсүндө жалгыздык калат. Ата-эне урушканда, ата-энеге болуша албаган балада күнөөлүү сезим калат. Мен болуша албадым, апама жардам бере албадым деп өзүн күнөөлөп калган балага күнөөлүү сезим сиңип калат. Урушуп жашай берсек деле болот. Бирок ынтымактуу жашоого, жан дүйнөбүздүн тынчтыгын сезип жашоого аракет кылсак болот. Эгер бактылуу болом, жан дүйнөмдүн тынчтыгын сезип жашагым келет, өзүм каалаган нерсеге аракет кылганды үйрөнгүм келет десеңиз, анда жазылыңыз демекчимин курсума.